Altı balası var. Benim hayatım üzülümdür. Qayerdan bergen boçum? Bana kanalda varsa o yani 8. Kengsaydan mı? Ha, ben de. Birinci qog'ozda. Meriyaga kelsam, 5 lira olmaylar, 2 marta chaqaloq deb o'shib men bilmayman, o'g'lim diplomni berib, olganlar olib deydi. Men proshol aytdim. Narsalar deyman. Men hamma chiqarib narxini turadi. O yerga turgan bilings? Yo'q, turgan Amin. Ha. Onun belki 5 yılda yok. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Жазып койгончу. Şu cındağlar 30 bin adam gezip oturak uçukta. Yeri yüzüyor. Keşke en geçen uşağa bir var olsanız Sida Kengsaya, boldu. Kengsay sizler bara örgüler. Kengsayga sizler bara örgüler. Kengsay puda kalasa Kengsayga. Kengsayga свет тартабыз, су тартабыз, канализация тартабыз, барлығы сіздер набуры сабырдысына да елдер 30 жылдан Sağır olu 15 sene oldu. Halaldan kalsak alıp koysun. Albaydı işte. Men albaydı Albaydı. Ben düşündüm. Bırak içine savaş. Bizde sudağı baran kanalizasyonlar свет тартабыз. Сизге рахмат, шарбоңдо отасыз. Бирок ошондо учурда шарбоңдо откондо биз макулдап 4 метр 5 метр жыгып бердик жолго. Жол таштап бердик өзүбүздүн границадан сылыждын ичинен жол таштап бердик. Ого карабайлы марттын 18-inde 19-да дагы арыз жаздык да. Прокуратурага жаздырдык. Прокуратурага дем объяснение алып бердик. Бизде баары чаттап турат берилген адамдар. Ошого УМСке кирсек азыр эч ким чече албайт экен. Бул бир гана сиздин тапшырмаңыз. Түшүндүм. Так, болмайсыз. 4 метр арқасылған бұл. Ава. Арқасылып, андан кейін Фейсбукта не бұл елде насыл өкілдер болған магазин отыр. Ана бұларға бізден магазин. Так, түшүндүм. Не кылыш керек эми азырда жерде? Оны бұзбауға негізі күздің жерінде отырады да. Күздің жерінде отырабыз біз. Так, Кысылжын. Элдер айтты да, эгерде силерди ошентип жазып кыйнап аткан болсо, сыноста кыйнап аткан болсо, барып мэрия менен келишим түзүп, жок дегенде мамлекетке же элге иштей турган болгула деди да элчи. Ошого сизден суранабыз. Чечим сиз экен. Же мамлекет менен келишип, мамлекет бирок мыйзам болбойт. Толкун өзүн Жок, кузун жерлерин баарын алабыз бизчи. Биз Кузун жерлерин баарын алабыз. Өткөндө айтпадык беле. Кузун жерлерин баарын. мамлекетке иштешиз. О жерде мынау жеке ишкерлердин эге күйбөш керек. Сиз канча төлөсүз аренда? Аптека. Biz 5 bin lira ayına 60 bin TL жылына. Жылына 60 миң. Копейки да. Аз. Бул эл менен чечилген да. Men dalışım 60 bin. Sizчи? Ошол оператор бар ошондой келиши. 2 жылдын немесин уже төлөп койдук 120 миңчи. Ошол жерде иштетели деп Өзүнүн жолдо ойлойт деп. Ал жерде мен айтып кетейинчи, ал жерде мисалы үчүн биз тайынышка болгон үчүн Отуруп сүйлөбүм. Мен билем, өтө жакшы. Өтө машина комгуп жердечи, же балдарыбыз жерде кылбайбыз. Бизге мисалы үчүн азыр айылдарда деле көчөнүн башында аптека, магазин деген бар да бүткөндө. 4 метр жылда толгонаштар. 5,5 метр. 5 метр жылған. Азыр бизге расширение эртең аякты бүткөндөн кийин ошого өзгө жака өтөбүз, дальше кетебиз. Эртең жол түшкөндө мешел этпейби, азыр балдарга макул деп койсок, азыр жол болот, тротуар болот, зеленый зона болот, архитектор. Кийин эртең дагы эметип жүргөнбүз, буларга азыр макул деп койсок. Бұл жер мында болгон десеңиз, биз ал жерге биринчи бизге барып туруп ошол жерде 4,5 метрлик жазып кеткен. Bağında. Сноста. Таскамени. Ава. Biz o sonra жылгандан кийин мап келди дагы ижин облик кылып бериңиздер dedi. Men de ijin облик кылдык ал жердечи. Ijin облик бүткөндөн кийин
архитектурадан бир эле киши айтты, ошол ушуну кимин алат? Рысбек. Респект дегенди постоянно ушул айтты, снос деп. Анан эмне снос кыласың десе, мэрди поручение жасап. Башка эч нерсе айтпайт да. Анан бизге разницасы жок. Сиздер менен иштейбизби, биз иши кылып өзүбүздүн дөбөбүздү алып алышыбыз керек. Ошого эле жардам бериңиз да. Булакта белки оштон жылдырдык 8 метр граница закрыга. Ошол границага келе турган болсо баардан алыш керек. Ой, азыр нарыкты биракка жылдыбы? Же орто эле түз кетип атабы? Ал расширение болот, до конца расширение болот. Эртең булардын облигин бүтүрүп коюп, эртең булар да ыйлап келбеш керек. Эгер ыйлап келсеңиздер өзүңөр төлөйсүңөр. Анда мындай кылайлы туугандар, жеринен барып комиссионду көрөйлүк. Мен буларды алып барайын, качан барабыз? Архитектор и жанагы мэриясы да кошуп алгыла. Жолдучу, чтобы балдар кийин неме болуп, таарынып капа болуп жүрбөсүн. Бир жол чечип точка коюп коелу. Остаться им или не остаться? Остаться болсо пусть остаются, облигин оңдоп, договор түзүп, акчасын төлөп иштеше берсин. Жыла турган болсо ачыгын айтып коюш керек, жыласыңар деп. Качан барабыз? Жыйындан кийинби? Топ айтканда саат 4-кө даярдангыла. Отургандар билет. Ооба. O boldu. Bundan keyin biz o şeyde 21. yıldan beri sotlashıp keçeginde meriyaga sizlerge al 27-80'de aldır verdik. Hiç kim kılbayt eken, komissiya kabul kılmaptır. Булардын территориясы полностью Суламат акционердин обществосу мамлекетке кайтты деп атат. Буrakча. Sen press kapırak var. Билем. Sen o şekilde oturduğun sen yaşta iştesin. Adamlara Все, мен барам. Ошол жерде бескозный болуп жатат да каралды. Же өздөрү иштеп кече рейд болгон кичинекей түнүкөй менен тостурдук. Мына эжелердин 5-6 чек алгандан кийин буларды выселение кылып эметип алып турат, сотко берипчи. Ошону документтерди тактап туруп, кадастр менен архитектор менен тактап, ошону сотко бериш керек. Бар чоңуңу? Так. ruhsat verseniz. Айтам. Biz emeği özümüzün ошо мына 35 yıldan beri özümüz menен özümüz kırşağızды kılıp, patvalыбызды kılıp жүрөбүz. Биздин топ Таптамдан баштап Ош районуна чейин эң чоң үй 80 квартира алып. 513 адам жашайт. 300ге жакын бала бар. Биз каналга өтө жакынбыз. Өтө жакын болгондуктан ошол каналга агып өлгөндө биздин үйдөн эле, мисалы мен өзүм бир тууганын баласы агып өлдү. Багы ыйлай берип азыр ненормальный бала менен калды. Мындай ситуациялар ар бир доомда бар. Кыскасы. Коопсуздук. Биздин ошол жерди бетондогонбуз. Мисалы лично биз 50 метр жерди бетондогонбуз. Четине гараждарды койгонбуз. Решетка менен тосконбуз. Азыр баары ошол жер сыносулуп атат. Ошо коопсуздук боюнча чуп этип эле топтун аркасынан балдар түшүп кетет. Өтө жакын, мындай кысыктабыз бизчи. Так, толкун Анан ошол балдардын өмүрү коопсуздук боюнча кандай түшүндүм азыр. Так. Ошол маселени да карап берсеңиз. Жок, мен мына гараждардын баарын алгыла дегенмин. Алабыз. Гараждарды алып турганда бир турскула болду, эч кандай каршылык жок силерге. Эмне каршылык бар? Жок, ошо каршылык кылып атышпайбы, мен көрүп атам. Жок, ким каршылык кылды? Барып атат, Мүбарак Ханди деген Мүбарак. Мен айттым, мыналардын баарын гараждарын алып койгула, бул 70-жылдагы гараждар баары месттен ээлеп жатат. Баары чирип кетти гараждар. Арты калсынбы же артын кандай? Жок, ошол жанагы сөзүңүздү көрүп коюн. Жанагы үстүдө бул период болуп туруп, мындан дөңгө болуп туруп, доңдун асты. Бир канча метр дейди, анан ошол дөңгүнүн үстүндө тизилип калгандагы аркасы жамай канал бар. Ошолор гана алып турса бизге коопсуздук жакшы болот эле да, жигишпек экен. Бер жактарын алып койсоңуз болот эле. Аларды жанагы абрак Мен ошону айтайын деп атам. Мисалы, Песколок менен Заволок. Жок, Песколок. Буларды мана эме. Биз өзүбүзчө 50 метр жерди бетондогонбуз. Алдыртат кебеле гаражды алдырган. Песколок менен единый вид кылып өздөрү гараж кылып. Өзүбүз тазалайбыз. Ушуну эметип койсок болбойбу? Мындай забор кылып, мен өткөндө барып көргөм, ошо бардак экен, чирип кетти. Ошого айттым эле, каралбай кеткен. Ошону алып туруп эле мен жардам берейин мэриядан. Ушуну жакшылыкка кылып, фундамент куюп туруп, пескоблок тосуп койбойлубу? Өзүңөр да приятный. Пескоблок болсо жакшына болот, же дарыядан шамал кетип турса, какой-то бир решетка. Жок, эмне кыласың, балдар да түшүп кетет. Эметиле, мен жардам берейин, 50 акча чогулткула. Бизден мапким аерде эме, а? Кумаржан. Сенби? Ооба. Равшан.
Ушул айтуудам ким өткөндө барганда көргөнбүз го. Буларга дагы жаздым мен. Билем, о эже мен буларга мен айттым алдым. Мындай кылбайлык. Эже, мындай кыла, сиз кайдан конгодар, жигиттер да бар экен. Баары белүү жигиттер экен. Мен жарым акчасын берейин. 80 квартира 500'den aşağı adam hayır. Канча казык? Анысını geçirdi söz. Эсептеп чыккылачы, мен бер жардам берейин, эжелерге. Ушун Мен жардам берейин, силер. Жардам болсун Ооба, мен өзүм жардам берейин ушул жергечи. Болду. Biz o kaç yıldan beri özümüz, 30 yıldan beri özümüz. Boldu eje. Kaçarak geldik. 553, 14, 84, 84. Индустриальный парк Silkway. Бұл Қырғызстанда бірінші жолы жасалған долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына құрылған индустриальный парк Silkway сода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат, алып жетишип калсаңыздар болот.